Мырзайым Жоомарт кызы 17 ноябрда өтүүчү жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоодо аралыктан добуш берүү үчүн арыз жазганы келди. Ал Ош облусунун тургуну. Учурда жолдошу экөө Баткен шаарында убактылуу иштеп, жашап жатышат. Мага окшогон сырттан келип иштегендерге аябай чоң мүмкүнчүлүк болуптур. Биздин кайра Ошко барып, ошол өзүмдүн участкама барып шайлаганга мүмкүнчүлүгүм жок. Ушул жерде эле өзүмдүн добушумду бере аламын. Аралыктан добуш берүү үчүн жарандардын арыздарын кабыл алуу 6 ноябрга чейин узартылды. Баткен шаарындагы бардык шайлоо участкаларында арыздар кабыл алынып жатат. Ал эми шайлоо күнү аралыктан добуш берген жарандар Баткен шаарындагы Жоомарт Бөкөнбаев атындагы орто мектебиндеги шайлоо участкасында добуш бере алат. Баштап бир аз солгунураак болду эле, азыр элдер маалымат менен таанышкандан кийин келип башташты. Анан ушул учурдан пайдаланып мен ушул шайлоочуларды өзү мына Баткен шаарында иштеп, өздөрү мына айылда каттоосу айылда болсо дагы келип ушул жерден арыз таштап шайлаганга укугу бар да, арыздарды кабыл алууга биз даярбыз. Ишемби жекшемби күндөрү дагы иштейбиз. Баткенде жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого даярдык өз нугунда жүрүп жатат. Бүгүн шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова облустук штабтын жыйынына катышып, шайлоону уюшкандыкта өткөрүү боюнча кеңири маалымат берип, бул жолку шайлоонун өзгөчөлүктөрүнө маани берүүгө чакырды. Шайлоонун мыйзамдуулугун жана коопсуздугун камсыздоо дагы абдан чоң милдет. Ыкчам чара көрүү координациялык топтор түзүлдү. Анын үчүн шайлоо комиссиялары, укук коргоо органдары бирге иштейт. Баткендин алыскы Зардалы айылында бул шайлоо өзгөчөлөнүп өткөнү турат. Анткени аймакка уюлдук байланыш тартылып, добуштардын жыйынтыгын ыкчам эсептөөгө шарт жаралды. Байланыш жок болуп, ошо Зардалыдагы шайлаган добуштар, саналган добуштар дайыма акыркы болуп бизге системага келип түшүшчү да. Азыр бул жерде спутник станция аркылуу байланыш камсыздалды. Ойлойбуз эми Зардалыдан ошол добуш берүүнүн жыйынтыктары биринчиден болуп келип түшөт системага деп. Ал арада Баткендин тургундары шайлоого катышуу ар бир жарандын атуулдук милдети экенин айтып, башкаларды да өлкөнүн келечеги үчүн жоопкерчиликтүү болууга чакырууда. Мен өзүмдүн инсан атуулуу экенимди белгилеп, сөзсүз шайлоого барамын. Себеби биздин Баткенге күйгөн эң жакшы инсандарды шайлап алышыбыз керек. Өзүм жашаган шаарды өнүктүрүүнү, же болбосо өзүң жашаган регионду өнүктүрүүгө өздөрүнүн салым кошкон баягы депутатка койгон талапкерлерди колдоп, ошол шаарыбыз үчүн, област үчүн, районубуз үчүн өнүгүүгө аз да болсо салымыбызды кошуш керек. Учурда Баткен облусу боюнча 22 айылдык кеңеште, 6 шаардык кеңеште жалпы 219 шайлоо участкасы уюштурулган. Шайлоочулардын жалпы саны 344.999 түздү. Партиялардан 1009 талапкер шайлоого катышууда, анын 357-си аял. Миңгүл Көчөрова, Абдрашит Саттаров, Ала Тоо 24, Баткен облусу.